Жер иштетүүчүлөрдү сапаттуу үйрөнүү менен камсыздоо, ирригация тутумун жакшыртуу, асыл тукум малга басым жасоо айыл чарба багытында түшүмдүн жогорулашына алып келген. Жалпы дүң чыгарылышы 355 миллиард сомдун тегереги болгон. Анын ичинен өсүш бул өсүмдүк өстүрүүчүлүк багытында болду, 11,5%. Өсүмдүк өстүрүүчүлүктөрдүн ичинен дан эгиндери көп өстүрүлдү. Дан эгиндери 1 миллион 800 миң тоннадан ашык өндүрүлдү. 2021 жылы казынадан каралган каражаттын эсебинен орточо эмгек акы 26 миң сомду түзүп, 1,3 эсеге көбөйдү. Алардын эң олуттуу жогорулашы искусство, саламаттык сактоо жана калктуу социалдык жактан тейлөө, билим берүү, мамлекеттик башкаруу жана коргоо, милдеттүү социалдык камсыздоо, пайдалуу гендерди казуу чөйрөлөрүндө, ошондой эле курулушта жана транспорт ишмердигинде байкалды. Мурун мисалы ошол эле искусство тармагын алсак, 69%-га өсүш, ал эми негизинен 100%-га өстү. Бул керектүү минимумдардын өсүшүнө да алып келет. Өзлөрүнүн деңгээл, жашоо деңгээлинин да өзгөрүшүнө жакшы тарабын алып келет. Тышкы жана ички соода жүгүртүүдө көрсөткүч 10 миллиард доллардан ашкан. Тышкы жана өз ара сооданын көлөмү 10,6 миллиард долларды түздү жана 2021 жылга салыштырмалуу 40,4%га жогорулаган. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 22,4%га азайган, ал эми импорттук келип түшүүлөр 1,7 эсеге өстү. ЕАЭП мүчө өлкөлөр менен өз ара сооданын көлөмү 22 жылы январь-ноябрь айларында 4,2 миллиард долларды түзүп, 36,2%га көбөйгөн. Мында 10 ай аралыгында экспорттук жөнөтүүлөр 1,9 эсеге, импорттук келип түшүүлөр 1,2 эсеге жогорулаган. ЕАЭП менен болгон сооданын эң чоң үлүшү Россияга 71,8% жана Казакстанга 25,9%га туура келет. Мамлекет социалдык объектилердин курулушуна басым жасап, калкка ыңгайлуу шарт түзүүгө күч жумшаган. 1330 орунду 18 мектепке чейинки мекеме пайдаланууга берилди. 3,7 миң орунду 12 жалпы билим берүү мектеп жана 2 курулуш ишке кирилди. Нарын жана Чүй областтарын, ошондой эле Ош шаарын кошпогондо республиканын башка бардык региондорунда мектептер колдонууга берилди. Дүйнөдөгү абалга байланыштуу керектөө бааларынын жана тарифтердин өсүшү 15%га жакындаган, айлык акынын өз убагында көбөйүшү элдин жашоо турмушунун оңолушуна оң таасирин тийгизди. Уланбек Тыйканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.